Университеттен кийин айлыгы жакшы жумуш тапкыңыз келеби? Анда Борбордук Азия университетине тапшырыңыздар. Биздин мугалимдер жана профессорлор эң күчтүү. Ал эми факультеттерибиз келечекте керек боло турган мыкты адистерди даярдайт. Заманбап лабораторияларда жаңы жабдыктар менен жаркыраган окуу кабинеттеринде окуган эмне жетсин. Биздин бүтүрүүчүлөр Кыргызстанда гана эмес, Америка, Европа, Азия, деги эле бүткүл дүйнө жүзү боюнча өздөрүнүн тандаган тармактарында албан ийгиликтерди багындырууда. Документтерди кабыл алуу 15 мартта аяктайт. Ал эми математика жана англис тил боюнча сынак апрель айында өтөт. Сурап билүү телефондору 0777 82 29 01, 0770 82 29 01. Келечекке кадамды биз менен баштап Борбордук Азия университетине тапшырыңыз. Бүгүн түшүмө улуу Чыңгыз Айтматовдун сөзү кирди. Адам жакшылыкты жерден таап албайт, адамдан үйрөнөт деген. Ойлоп көрсөм, бул сөздөрүндө билим берүүнүн түпкү мааниси жатат экен. Ар күн сайын мугалим өзүнүн билимин, тажрыйбасын, ыкмаларын кийинки муундарга өткөрүп берет. Чоңчулай батыр кайра барып отуруп алган турба. Саламатсыңар балдар? Жакшы, отургула. Саламатсыздар. Бул биздин тарых мугалимибиз. Гапыр Мадаминов. Кош келиңиздер. Балдар, отургула. Анда өтүңүздөр. Ачык сабагыбызды көрөлү. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Кана, үй тапшырманы ким аткарып келди? Балдар, ачык сабак деген бул кадимки эле сабак. Ошондуктан толкундан багыла. Биздин коноктор жөн эле кызыгып келишиптир. Эч коркпогула. Мына карасаңар, ага эжелериңердин силердикиндей эле эки колу, эки көзү бар. Кана, улуу кыргыз каганаты жөнүндө ким айтып берет? Кана, Расулжан, жооп берчи. Агай, эмнеге мен? Сен жооп берем деп кол көтөрдүң го. Ооба, бирок кичине даярдын болсом болобу? Неге? Даяр эмессиңби?
Кече үй тапшырманы жазайын деп атсам, атам менин талага иштеген алып кетип калып атпайбы? Анан? Анан таладан эми келип, эми иштейин деп атсам, апам отун жар деп калбадыбы? Азыр кыш эмес го. Ой, тиги отун дейм да, баягы. Малды тейлеп кел деди. Ошентсең. Анан эмне болду? Анан аны бүтүп, эми жазайын деп атсам эле, бизде свет өчүп атпайбы агай? Эй, бизди свет өчкөн жокко? Экөөбүз бир көчөдө жашайбыз, агай. Кыйын болбочу сени. Биздики агай тиги Силерде счетчиктен кетсе керек, агай, ооба, кантип билдиңиз? Чоң рахмат сага, Расулжан. Бирок бизде азыр тарых сабагы, жомок сабагы эмес. Мен бир нерсени түшүнгөн жокмун. Эгер даярданбай келсең, эмне анчалык колуңду көтөрдүң? Ти белек досуңду болуп тынч эле отура бербейт белем. Агай, тиги кол көтөргөндөрдү анча деле көп сурабайсыз го, ал үй тапшырманы экенин билет экендер. Ай Азамат. 5 сага. Бирок талантыңды бүткүл класска алдаш үчүн коротконуң үчүн 1 балл кемитем. Эң негизгиси бизди эмес, өзүңдү өзүң алдаган үчүн да 1 балл кемитем. Ошондо сага 3 деген баа коем. Рахмат агай, 3 бул эми, 2 эмес да. Ал эми Белеке 5 деген баа коем. Агай, Белеке эмне үчүн 5? Чынчыл болгону үчүн даярданбай келип, колун көтөрбөй тынч отуруп берди. Мен ишенем, эмкиде даярданып келесиң, туурабы? Кана, эми ким жооп берет? Ана даярсыңарбы? Алтынбек этти чыгардыңбы? Билбейм, мен дүкөндө болчумун. Гапырчы, ал эмне кылып жүрөт? Өзүңөр тосо бергенде учтеске да отурат. Ушун назарет. Комиссияны узаткандан кийин мага кирсинчи. Келиңиздер, өтүңүздөр. Келиңиздер. Келиңиздер. Дастарханга караңыздар. Анча-мынча подкрепление кылып коелу, келиңиздер. Гапыр. Кичине мындай келип, каралашып, жардамдашып, узатышып койбойт белең. Мен эмне жыргаганымдан алардын алдында бөжөңдөп жүрөм я. Алар мектеп менен таанышып жардам бергени келдиби? Же конок болуп ичип жегениби? Сен кыргызсыңбы деги? Комиссия деген райондон келди. Райондон! Койчу. Сенсиз деле жакшынакай узатып алдык. Мындай даярдык көрүп койбойт белең. Классыңды кооздоп, окуучуларга текст берип, мындай жаттатып. Анан алда кебетеңди карачы. Нормальный кийинип келбейт белең, шартактабай. Деги өзү ачык сабак эмне экенин Мен билесиң? мугалиммин. Мен сабак өтөм. Ачык сабак деген спектакльдерди мен өтө албайм. Көп башымды ортпай. Бар кетчи. Бар дейм. Десе би дейт. Заманыбыз көз ачып жумгуча бир заматта өзгөрдү. Бирок мектептерибиз, сабак берүү ыкмаларыбыз тээ алыста калды. Өкүнүчтүүсү, билимдин наркы түшүп, мугалимдин баркы төмөндөп баратат. Адамды ааламга көкүлөткөн бул билим. Бизди саздан алып чыкчу да билим. Апа, мен эчим келтат. Кызым, айлык келсин, анан эт алабыз, Айлык деген бир алдамчы нерсе экен. Кечке келет деп эле эч келбей койду го.
Ким атасы менен телевизор көрөт? Мен. Ичкиле анда чайнап отуруп. Көрүнөр тетиги Данил деген бала. Ал көчөдө ырда бакча чогулуп жүргөн да. Анан бир күнү Аберой деген жаман бай бирок аябай жаман кишиге жолугуп калат. Ал болсо Анилдин апасын алдап түрмөгө отургузулат. Ата, эмнеге бардык кинолордо бай кишилер шумчук боло беришет? Жаным мен кызым го. Эгерде калыстык жок өлкөдө бай болсоң, бул уят. А эгерде калыстык бар, мыйзам иштеген өлкөдө кедей болсоң, бул андан да жаман уят. Түшүнүңөрбү? Киного межетпе жөн көрчү. Анан ата эмне болуптур Анилге? Анилдин апасы түрмөдөн чыкканда эки шаарга көчүп кетишиптир. Ошол мен сиңдирме кат жазып мага жиберейт. Ал баарын эле кат жаза берет. Сен ошол жазышын. Кечеңин. Саламатсыңар балдар? Эбекжан, Балдар? эртең дискотека барасың. Келге тынчтан ал. Элиза мен барам. Элиза. Балдар. Сен чиммен барасың? Мен табалет. Бекжан. Сен мыкты мен барасың да, киммен барам? Айдагын айтпачы. Болду эми сөзсүз эле кыйкырыш керекпи? Сиз эмне кыйкыра аласызбы? Чынлы, кыйкырып көрбөйсүзбү жеке? Болду эми кайдан баштабай? Арбебе же. Барыска эле кызык болуп атса керек. Болдугула балдар, сабакты баштайлы, Сиз негизи урушканды билесизби өзү? Билем, бирок урушкум келбейт. Мейда, урушкум келбейт дейт го. Балдар болго токтоткула, болду, сабакты баштайлы тезирээк. Пожалуйста десеңиз. Бекжан, Арбебе же, пожалуйста. пожалуйста. Keyle, ertedeki uğaldagı үйүбүзгө баралы. Биз балдарды туура эмес окутуп атабыз. Мындай болбойт. Балдардын окууга болгон кызыгуусу жок. Мугалимдердин көңүлү сансыз отчетто. Балдарды жакшылап окутууга мотивация жетпей атат. Кээде отчет, комиссия деп балдардын үй тапшырмасын текшерүүгө да шайыбыз келбейт. Демек биз өтө начар иштеп аткан турбайбызбы? Жок. Мен айтайын дегеним эксперимент түрүндө жаңы методикалар колдонуп көрбөйлүбү? Мисалы, Гапыр, сага эмне зап дейм да? эмне сазап? Коллективиңден өзгөчөлөнүп, комиссия келсе маяк атасың, крайы дейсиң. Анан бизди начар иштеп атасың, эксперимент кыл дегениң кандай? Жок, эгер биз жаңы методикаларды колдонуп көрсөк, балким окуучулардын билим деңгээли жогорулайт. Жөн сөзүңдү токтотчу Гапыр. Сага эмне? Мектебине эксперимент кылчы жай бол. Биздин окуучулар эмне буга? Подопытный кроликпи? Айланайын. Адамча эле ишиңди кылчы. Кайдагыны баштабай. Жок, мен болгону сунуштап атам. Андай болсо бар. Өзүңчө мектеп ачып алгындагы каалаган чалмакеңди чал. Ачам. Көрөсүңөр. Өзүм гимназия ачам. Гапыр, иничек. Тетиги тооңдун чокусуна отуруп алып, асманга учпай. Ылдый, чыныгы жашоого келип түшчү. Болду. Жетчи.
Oy Patilla, düş. Balapandarım. Yaxşı eləməyin, yaxşı. Qандай sada? Hoş geldiniz. Hayır, uçuruşpaysınlar birinci. Çoğun ata, çoğun apa, amansızlar bi, manayыңыздар қандай, орайласыздар би. Ne yap geldiniz? Алдыңа кетіп қалайын, секеттің олайындарым десе. Çoğun atan arsilerge kantip kuru gelsin. Mınakey, mana mamınday sonundarda ap geldim ayın anayın. Mana, Bölüp çekile. mınakey. Kapır, bagajdan kartuşka menen etti düşürüp at şurada. Talaşmayı verip çekile ya. Кириңиздер. Çiğir, soda oğul oyun. Ötümele var. Allah. Vay anayın. Ayava естіріп қашқын тұрғайын. Теге Насирдің кіші баласы таштан. Азыр товар тартып атыптыр. Гапыр келсін дейді, товар берем дейді. Апа, мен жаңы гимназия ачайын деп чечтим. Aç balam, aç. Анан аяқтың айлығы көбірек болады бекен? Қармабай төлейді бекен? Билбейм, апа. Dişin barda taş çayına deyit balam. Eğer de gözün jetse, aç. İşi kılıp, ak emlik kılsan, taz emlik kılsan, Жаратканым берекесин берет бала. О, Бізге манайың жақсы келсе келе болды. Дағы мен ойлап таптым. Аймақта 4 мектеп бар, 4. Дағы сен бір мектеп açam деп отырасың. Болгондо дағы гимназия açam дейсің. Гимназия. Бизге мындай гимназия аябай керек болуп атат. Кимге керек? Кимге? Жүрчү эшикке экөөбүз чыгалы дагы ары бери өткөндөрдөн сурап көрөлү. Кимге гимназия керек деп. Эч кимге кереги жок. Эч кимге. Мен кагаздарды өзүм чуркап чогултам. Сизге эч бир залакасын тийгизбейм. Анан да райондо көбүрөөк мектеп болсо, сизге дагы бюджет көбүрөөк каралат да. Мына могу документтерди топтогун. Ушул эле. Мына ушул эле. Макул. Гапыр, бекер эле бара болуп атасың. Бишкекке барып алдагы эки документтердин баарын топтогонуң менен баары бир лицензия сага беришпейт. Неге? Беришпейт. Ой, андан көрө ил сыяктуу эле өзүңдүн тиричилигиңди жасачы. Жакшы алыңыз.
Siz лицензияланганга жетишпей каласыз да. Неге? Министрликтен лицензияны эмки жубанын аягына чейин эле карайт. Эмне кылышым керек? Бишкекке эртерээк барышыңыз керек. Бишкекке? Bir gün çeksin. Самыспай. Hey, балдарың менен жаңағы тақырып тең түш болып, мойныңа мингизип алып тұрсың ғой. Сен деген мұғалім дейді да. Коңургүл эже, жакшысыңар? Капыр, кандайсың, жакшысыңбы? Жакшы. Баса, сени жанагы тиги контордун янынан көрдүм. Ой, эмненин ичинен эле чыгып жүрөсүң. Кагаздарыңды көтөрүп алып эле ары бери эле чуркап жүрөсүң да тызылдап. Мындай эле иштер менен. Мындай деген кандай иш ал? Коңургүл эже, андан көрө карсы какчы берип туруңузчу. Бишкекке кеткенге бир аз жетпей атат. Бишкекке? Эмнеге Бишкекке? Жумуштар менен берип турасызбы? Канча керек эле? 100 сомдой. Анча көп акчаны эмнен кыласың? Автобуска жол керек эле. Силерден кантип ойойн? Бирок менде анча акча жок. Макул. Жакшы туруңуз. Капыр, тиги табарай билебиң сенин Бишкекке барарыңды? Ооба. Кызык. Анан сени да жөн эле кое берип атабы? Ооба. Жакшы алыңыз. Мен кичине кезинде эле сүрөткө шыктуу элем. Дайыма чоподон ар түрдүү жаныбарлардын кебетесин жасап, көмүр менен тубалдын, таштын беттеринде ар түрдүү көрүнүштөрдү чимелей берер элем. Балдар уктап калды. Сен Коңургүл эжеден каршы акча сурадың беле? Ооба, эмне дейт? Сурабай эле койсоң болмок. Ар кайсын айтып башыңды оорутуп атат. Мен деле айла жоктон сурадым. Балким чыгып калабы деп. Азыр барбасам да 1 жылга калабыз. Атам эртең вокзалга келип кетсин деди. Неге? Акча сурадың? Жок, жана телеграфтан күндүз сүйлөшкөндө айтсам, болгон акчаңарды алып вокзалга келгиле деди. Балам, мына уреке алмаларды алып мол баланы ала кетші айланай. Жок, алып кете албайм ата. Айланай. Айланай, мына уреке алманы жеп көрсең айланай. Эмне жолдон алма менен куймак белем безинде. Айланай. Накталай эле берип коелу ата. Карынын сөзүн эки кылбачы айланай. Жок ата. Мына бала мектеп ачам деп ыйык максат менен барат айланай. Ала кетчем. Ала кетчи Кудай жалга. Салчы. Салабай, сал. Бирок жолдон адам чыкса, орун бошотуп бересиң, кыңбы? Бошотот айланай. Өмүрлүү бол, бактылуу бол, рахмат. Жолуң ачылсын айланай. Жакшы. Болду. Аман бар. Жолго борсок жасап койдум.
саламатсыздарбы? угуп атам. Саламатсызбы? Айта бериңиз. Мен алыстан келдим эле, документтерди чогултуп, лицензия боюнча. 39 кабинетке барыңыз. 39. Рахмат. 54 кабинетке. Приемныйга. 26-га кирсеңиз. 16 кабинетке. Мен кайра эле сизге келип калдым го. Болду, бүгүн кабыл албайт. Эртең келиңиз. Кыздар, чалаңла. Жашынбай чыкпайсыңар. Ай, болду кулай, эми суу болосуңар. Эжеке ансы деле болдук. Жакшы эле ойноп Салдың турсуңар. болуша бермеңиз да. Кой, балдар, токтоткула болду. Суу болосуңар, ооруп каласыңар. Эжеке, бул сизге эмес болчу да. Айдаги, сен қайдан шыққан ақмақсың я? Да жаттың ғой. Bir балекеттің içindesin. Қайда жүрбөгін bir балейінің барын баштап жүресің. Қанша мектептен қуылып келдің үшін жерге? Ойлансаң бұны? Ай, қарашы. Қарасаң мұны. Тікірейіп қарап тұрған тұрсың. Кебетеңдің сен. Адам болбай қалдың сен. Агай, Бекжан атайын кылган жок. Сен қоя тұрчы. Келігішпей. Саға да кезек келеді. Еми бір мамдай, қымындай бір сөзі қайын. Мектептен айдап шығамын. Атаңа да қарабаймын. Ұқтың ба? Бар, көзіме көрмей шығып кетші. Орос кулас карыч, Бекжан чындыгында Ай, сен мұғалімсің не? Жегімсің, я? Мұғалімден балдар деген тартынып, сезденіп тұрышы керек. Су чатшып ойнамақ түгіл. Қорқып тұрышы керек. Кірерге жер таппай қалышы керек. Эми булар өспүрүмдөр да, агай. Айбай азыр сезимтал кези да. Мындай буларга личность катары мамиле кылыш керек. Көчөлө педфакты бүтүп келип алып. 20 жылдык мұғалімдік тажрыйбасы бар. Мага акыл үйрөткүң барбы? Эгер жогорку класстар менен ишиңди алып бара албасаң, анда 6 класстарга барып ботаникадан сабак бергин. Андан тышкары саатыңды да кыскартамын. Болду. Мне полпорции риса. Все, И чай. А сахар у вас бесплатный? 1 ложка. Тогда мне чай и 1 ложка сахара. Томатный. Ай, Таварай, жакшысыңбы? Коңургүл эже, келиңиз өтүңүз, кандайсыз? Ай, эмне болду? Могу счетчик бузулуп, ошону оңдой салайын деп эле. Ай, ушунчалык тыңсың ай. А тиги капыр кайда эле? Ал мектептин документтери менен Бишкекке кеткен. Анда чын экен да. Ай,
Sen anın жалгыз шаарга бекер жибердиң ай. Шаар деген балекет да. Азгырыктын бары ушул жакта. Бассаң турсаң азгырык. Жок, капырандай эмес. Ой кой чайланайын. Эркектин баары эле бирдей. Кичине эле кызыл жашыл бир нерсе көрүнсө эле Жай эле келдиңиз беле? Ооба, бир угуч туз берчи деп сурап эле келгем эле. Тузбу? Азыр. Ай. Бекер жалгыз жибердиң, бекер. Азыр точно бир нерсенин ичинен чыгып жүрсө керек. Kiре бериңиz. А сиз күтө туруңуз. Бул байке мен деген келбеди беле? Күтө туруңуз, кезегиңиз келгенде киресиз. Мен алыстан келдим. Акчам да түгөн баратат. Эртең кирип кете берейин. Байке, кезегиңиз келгенде киресиз. Ой, сиз папугайдай болуп эле кайталай бересизби? Кичине түшүнсөңүз. Ай, балам, отурчу. Биринчи жолу келген окшойсуң, а? Булар менен урушпа. Булардын бийлиги министрликтен да жогору. Алдап, солдап мамиле кылсаң. Вам как обычно или другой гарнир? Чайлы. Мне, пожалуйста, томатный суп один и салат один. Дөшө мектеп ачкандан баштап канчалаган жылдар өттү. Бирок тоскоолдуктар эч өзгөрбөгөндөй. Караңгылык менен кайдыгерлик кара булуттай каптап баратат. Дагы канчалаган жылдар, а балким кылымдар өтөр экен. Биз билимдин баркын түшүнө билгенге. Ооба. Качан келди эле? Эртеңби? Макул. Мне чай с сахаром. Нет, я не голодный. Мне просто чай. Мы иногда угощаем наших постоянных клиентов. Спасибо. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bir narsa kerak bizga. Жоқ. Эртең мен биринчи кирейин деп эле. Болбосо 5 күндөн бери кире албай койдум. Тааныс салып көрбөйсүзбү? Жок, тааныштык. Жок. Ичине кирип күтүп турса болобу? Жок, болбойт. Коридордон эле күтүп турса болобу? Эч мешает этпейм. Жок, туура түшүнүңүз. Мен жумуштан айдап ет. Макул. Тамекиңиз жок? Жок, чекпейм. Bayke. Bayke. Turuңуз. Geç kaldınız. Yarım saat oldu açılganına. Sizdi kütsem жакшы. Gün açık durат.
Саламатсыздар. Саламатсызбы? Света, Эме? жүр совещание алып келе алчы. азыр кеш көп. Жүр бат эле. Саламатсызбы? Урсатпы? Gir giriver. Ассалаумағалейкум. Assalamualaikum. Otur otur. Рахмат. Аскар Чукутаевич, мен совещанияга кетсем уруксат жок, кирип кеттир. Мен 5 күндөн бери ушул жакта жүрөм, анан айла жок, бейбаштык кылып кириш керек болуп калды. Кечирим сурайм. Эч нерсе эмес. Каприним, сенин идеяң, максатың абдан жакшы экен. Аттың сендей жаны күйгөн мугалимдер көп болсо кана. Бирок сага лицензия жазып бере албайм. Себеби? Себеби айыл жергесинде гимназия ачыш үчүн жаңы имарат керек. Жаңы жабдуулар керек. Мектеп ачыш үчүн 3 эле нерсе керек. Бир доска, бор, анан жакшы мугалим. Сен тайманбастыгың жакшы дечи. Бирок мен сени аяп атам. Шаңсың калбасын. Гимназия курам деп, ден соолугуң текке кетпесин деп. Неге текке кетмегиле? Мен тажрыйбама ишенчи. Айылда гимназияда иштечү күчтүү мугалим таппайсың. Окуйм деген бала таппайсың. Жана окутам деген атыны таппайсың. Ойлонуп көрчү. Мага бир эле мүмкүнчүлүк бергилечи. Азыр айыл жергесине эч ким ишенбейт. Бирок я докажу. Көрөсүңөрбү? Болуп, кел ага кызым. Бирок бул катың мага эмес, мен орун басарыма жазылыптыр да. Сен Светага барып оңдот, шапкасын оңдоп жазып берсин. Кайра мага кел, оңдоп берем. Макул, азыр. Вот эле. Бул шапкасын оңдоп берип коесузбу? Күтө турмуз. Бошоюн. Жо, азыр мени кайра кир деди. Бошоюн. Света, оңдодуңбу? Агай. Мына оңдоп атам. Мына. Рахмат. Чоң рахмат сизге. Япыр. Сен менен намысыма тиіп бір қызартшы. Кандайча? Ну докажи, что я был неправ. И сделай хорошую гимназию. Сөзсүз.
студенттик күндөр десе эле эмне эске келет? Курсага чыкар, жатакана жок, кыйналмай. Бирок Борбордук Азия университетинде студенттерибиз үчүн болгон шарттар түзүлгөн. Сонун жатаканада жашайсың. Окуудан кийин эс алуучу жерге келип, мээңди сергитип алсаң болот. Баскетбол, футбол, теннис ойнойсуң. Же машыгуу залына барып күчтүү болосуң. Ашканабызда 5 маал даамдуу жана күчтүү тамак берилет. Тамагыңар таттуу. Мунун баары таза жана кооз чөйрөдө жайгашкан. Студенттерибиздин коопсуздугу үчүн өзгөчө көңүл бурабыз. Андыктан бүткүл кампус дүйнөдөгү эң алдыңкы коопсуздук системасы менен камсызданылган. Документтерди кабыл алуу 15 мартта аяктайт. Ал эми математика жана англис тили боюнча сынак апрель айында өтөт. Сурап билүү телефондору 0777 82 2901 0770 82 2901. Келечекке кадамды биз менен баштап Борбордук Азия университетине тапшырыңыз.